Рахмат, урматтуу төрайым, ошо экинчи ирет уруксат берип атасыздар, эми үчүнчү ирет болуп калды. Рахмат. Мага деген кайрылуу келиптир да, эми расмий түрдө окуп коеюнчу. Просят донести до Минфина о проезд питания для технических сотрудников государственных учреждений. Это секретари, телопроизводители, отдельные наши мужчины, у них такое прям предвзятое отношение к секретарям, что меня, конечно, очень сильно расстраивает. Телопроизводители, инженер-программисты. То есть они как бы всем государственным служащим платят, да, вот этот за проезд питания, да, как техническим сотрудникам, а им почему-то нет. И Минфин на их вопросы, жалобы отвечает, что это помогающие функции, но они же выполняют такую же работу, ту же работу, которую выполняют все остальные государственные служащие. Тем более инфляция, жизнь дорожает, ошо абдан мындай кол коюп кайрылып атыштыр. Сураныч, урматтуу өкмөт өкүлдөрү, Алмаз Акунжанович, мындай да чоң кичине жумуш болбойт, баары эле мамлекеттик кызматта иштеп атышат, ошо көңүл бөлүнсүн деп суранып атышат да. Андан тышкары эми 6-чакырылышта иштеп жатканда 2018-жылы өкмөткө кайрылып, ошондогу премьер-министр Абулгазиев менен кошо сокулук алып барып, сокулукта бүгүнкү күндө расмий эмес 400 миңдей калк жашайт да. Кагазда 200 бирдеме деп белгилесе, расмий эмес түрдө уже ички миграция менен 400дөн ашып кетишти. Ошол центр борборунда аңырайган талаа турат. Бир стадионду баштап коюп, анда деген 5 миллионду бөлдүрткөнбүз. Бөлдүртүп, азыр подрядчик каза болуп калыптыр. Ошондон бери мына 4 жыл өттү, же ары эмес, же бери эмес, же казылып футбол ойнай албайбыз дейт жаштар чогулуп алып. Ошо же аягына чарып бербейсиңер. Проект бюджеттин сметасын 37 миллион кылып чартырып бергенбиз. Документтерин ошонун баарын чуркап атып даярдап берген. Бирок эми эл деген абдан нааразы болуп атат да. Же баштаган депутаттар аягына өкмөтүңөр чыгарбайт, же болсо тиги бир өкмөт бири-бирине эрегишип атып тиги жасады деп аягына чыкпайбыз дегенде бир мамиле кылып атасыңарбы деп, ушу сокулукка жеткенде эле өгөй мамиле деп мага ошентип таарынып атышат. Эми мен азыр башка округтан шайлансам деле баштаган ишти аягына бүтүрөйүн деп алар менде чалышып, өкмөт да состояниясын түшүнүп атам, шарт башкача болуп атат. Бирок өзгөчө тиякта подрядчик каза болуп калыптыр. Иш кандай болот эми деп суроо болгондуктан ушуну бир аягына чыгарып бериңиздер. Элди деген килтеген талаада деген же жаштары, карылар мурда футбол ойночу, жайында, күзүндө, жазында чогулуп алышып, ал талааны казып салып, эми ни туда, ни сюда болуп калды да. Поэтому өкмөттө сураныч, ушуну бюджетте документациясы бүткөн, баардыгы даяр, ошол пландаштырылган каражатты ошону аягына чыгарып бөлдүрүп бериңиздерчи деп суранат элем да. Рахмат.